Өтө акылдуусун Бактыгүл 432 миңди бер, анан кийин уят карасын. Сенден уяты эч ким унчукпай отурдуң го? Токтоканга окшоп барып, любой жериңди тутам деген жокмун го? Процент айтасың да. Процент дегенди 5 миңден 10 миңден акчамды берип алып, анан кийин сага башка бирөөлөр проценти жок берип атабы? Өзүң уялчы, Канча жылдан бери жүрөсүң уялбай? Жок дегенде 5 миңден бер дедим го. Сага эмне Кытай менен Вьетнамдар же дагы башка бирөөлөр бекер проценти жок акча берип атабы? Мен мынча процент бер деген жокмун. Өзүң келип жалдырап ошончо берем деп алып кеткенсиң. Кичине өзүң уялбайсыңбы? Мен канча ушунчадан бери чыдап жүрдүм го. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токторалиевичке кайрылуу. Миенбекова Жамиляхан Абжашевна Москвада жашайм. Өзүм биология илимдеринин кандидатымын. Мекеним Ала Тоо деген коомдук уюмдун жетекчисимин. 2012 жылы Бактыгүл Сейитбекова менен кыргыз эл акыны Меңди Мамазайрованыкында таанышып калганмын. Кийин ал Москвага келип, ишенимге кирип, менин элчиликте анын чыгармачылык кечесин өткөрүп берүүнү суранды. Анан ошо элчиге кайрылып, Райымкул Аттокуровго чыгармачылык кечесин өткөрүп бергенмин, элдин баары менен тааныштырып. Ошентип жүрүп, 2016 жылы мени кечке келип, ой, ушу акча берип тур деп, менден миллион карыз алган, 1 миллион рубль. 2 айдын ичинде берем деп. Анан ошо ойдон бөлүп 5 миң, 3 миң, 4 миңден берип жүрүп, 432 миң акчамды кайтарбай койду. Ушул күнгө чейин бере элек. Анан ал мени алдап бербей жүргөнү аз келгенсип, менин тааныш МГУда иштеген профессордун аялынын үйүнө жашатып койсок, аны дагы алдап, андан 2013 жылы 500 миң акча алып, 7 жылдан бери бербей жүрөт. Анан ал күйөөсү каза болуп калган, МГУнун профессору, ошол математика илимдеринин доктору. Ага эстелик коем жолдошума деп десе, анын өзүнүн пенсионер подругаларынан акча алып туруп, процентке аларын алып буга берип, ошо бойдон алардын дагы акчасын кайтарбай жүрөт. Ошо сизден сураныч, азыр биздин ошол Елена Григорьевна Федорчуктун акчасын менин акчамды кайтарып берүүгө жардам берип койсоңуздар.